Мындан 34 жыл мурда эгемендүүлүгүбүзгө мөөр басылып, дүйнөлүк картада өз алдынча мамлекет катары орун алдык. Ошол күндөн баштап эгемендүүлүктүн түйшүгүн тартып, урматын көрүп келатабыз. Ал түйшүктүн ичинде шаардын көркүн ачкан көп кабаттуу үйлөр, билим берген мектептер, ооруга арачы болгон оорукана, жашоого дем берген суу түтүктөрү жана жарык тартылган алыскы айылдар жатат. Соңку 4-5 жылдын ичинде курулуш тармагында болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болду. Бүгүн мунун айкын далили катары жаңыдан курулуп жаткан имараттарды жана статистикалык көрсөткүчтөрдү айтууга болот. Садыр Жапаровдун жетекчилиги жана Камчы Экташиевдин көзөмөлү менен Кыргызстан системалуу өнүгүү жолуна түшүп, курулуш иштери так пландуу негизде жүргүзүлүүдө. 2025 жылы курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин түзүлүшү тармактын өнүгүүсүнө жаңы барак ачып, чоң жоопкерчиликти жүктөдү. Инфратүзүмдүк долбоорлор, өнүгүүгө багытталган программалар, санариптик жана укуктук реформалар. Мунун баары мамлекеттин өнүгүү багыттарын бекемдеп, жарандардын турмуш сапатын жакшыртууга өбөлгө түзүп жатат. Министрлер кабинетинин тапшырмасына ылайык, эгемендүүлүк күнүнө карата 100 социалдык жана инфратүзүмдүк объектини пайдаланууга берүү пландалган. Министрлик 2025 жылга белгиленген планды ашыра аткарып, 115 социалдык объектини ишке киргизүүдө. Белгилей кетсек, 2024 жылы эгемендүүлүк күнүнө 107 объект тапшырылган болсо, быйыл бул көрсөткүч өнүгүүнүн шкаласын дагы бир ирет көрсөтүүдө. Алардын ичинен 63 мектеп, 19 бала бакча, 11 саламаттыкты сактоо мекемеси, 13 спорттук жай, 3 маданий жай, 6 башка тармактагы объект пайдаланууга берилди. Облустар боюнча төмөнкүдөй: Бишкек 14, Чүй 14, Баткен 7, Жалал-Абад 47, Ош 22, Талас 1, Ысык көл 18, Нарын 6 объект. Республикалык бюджеттен 10 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, жогоруда аталган объектилерди курууга жумшалды. Курулуп жаткан имараттардын саны эгемендүүлүк менен жарышып, өлкөдөгү өзгөрүүлөрдү айдан ачык айгинелеп турат. Бул миңдеген кыргызстандыктардын турмушуна түздөн түз таасир эткен, жашоо сапатын көтөрө турган олуттуу кадам болуп саналат. Курулуш министрлиги мындан ары да эгемендүү Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошуп, жарандар үчүн ыңгайлуу, коопсуз жана сапаттуу жашоо чөйрөсүн түзүүгө умтулат. Мамлекеттик тапшырмаларды так аткарып, ири долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө туруктуу кызмат кылууга даяр. Курулушу бекем өлкө, келечеги кең өлкө.